18 майдан баштап 20 майга чейин Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча пробация органдарынын кызматкерлери пробациянын кардарларынын арасында экстремизмдин жана үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу темасындагы семинарга катышышты. Тренингде экстремисттик жана террористтик топтор азгырып жалдоо түрлөрүн жана механизмдерин, диний кылмыштар үчүн соттолгон пробациянын кардарлары менен иштөө спецификасын жана ошол кардардын социалдык психологиялык сүрөттөмөсүн, анын жүрүм-турум моделдерин, радикалдаштыруу даражаларын аныктоо, ошондой эле психологиялык изилдөө ыкмаларын жана башка көп нерселер тууралуу маалымат берилди. Бүгүнкү тренингде биз тажрыйбалуу адистерди алып келдик Бишкектен, институт ГКМБден, диний иштер боюнча комиссиядан, ошондой эле ички иштер министрлигинин теология бөлүмүнөн, 10 управлениядан жакшы мындай тажрыйбалуу адистер келген. Ошолор азыр бүгүнкү күндө экстремизм, радикализм, терроризм деген эмне түшүнүктөрдү бүт түшүндүрүп берет. Ошондой эле 2021-жылдын 20-майында пробация кардарларына диний багыттар тууралуу жана Кыргызстанда иш жүргүзүүгө тыюу салынган диний уюмдарды кантип таануу керектиги жөнүндө, экстремисттик жана террористтик топторго кошулуу чакырыкка каршы туруу, диний экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү кылмыштар үчүн жоопкерчилик тууралуу, ошондой эле террористтик уюмдарга жана секталарга тартуунун кесепеттери тууралуу айтып берилди. Диний экстремизм, терроризм боюнча соттолгондор. Алар өтө мондой өзгөчө категория болуп эсептелет. Себеби алар аяндай коомго кайрадан киргенде коомдо бир мындай стигма деп коет да, стигма общества. Пробация департаментинин билдирүүсү боюнча азыркы күнү республика боюнча экстремизм үчүн соттолгон 120 кардар бар. Анын 7-си Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча аймак аралык башкармалыгында катталган. Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча 11 кардар катталган. Ал эми калганы Ош, Жалал Абад, Баткен тарапта. Айтып кетсек, пробация департаменти өз кардарларына социалдык көмөк алууга, алардын түзөлүүсүнө, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуусуна жана укук бузууларды кайра жасоону алдын алууга багытталган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган. Социалдык жактардан көп жардам беребиз. Үй бүлөсү менен, бир туугандар менен карым-катнаштарын кайра калыбына келтирүү боюнча жардам беребиз. Колунда жок үй бүлөлөр болсо же көп балалуу үй бүлөлөр болсо, аларга материалдык жактан, гуманитардык жактан жардам бергенге аракеттерибизди жүргүзөбүз. 2019-жылдан бери биздин Нарын районуна келген кардарлардын бири дагы кайра кылмыштуулукка барышкан жок. Ал дагы бул биздин ишибиздин ийгилиги болуш керек деп эсептейм. Кудай буйруса жакшы эле оңол жолуна түшүп атышат. Иштечү тажрыйбасы барларды иштетип атабыз. Окууга муктаж болгондорду кээ бирөөнүн контракттарын төлөй алышпайт да. Окуганга, ошо бекер окутканга кат жазып, анан жардам берип окутатабыз. 3 айлык курстарды окушат. Кайра ошо 3 айлыктарды окугандарда керек болсо стипендия алышат. Айына 500 сомдон дегендер бар. Ошо тиги социалдык өнүктүрүү башкармалыгы менен бирге ПТУлар бар. Ошолор менен бирге окутуп атабыз. 2017-жылдын 24-февралында пробация жөнүндө мыйзам кабыл алынып, өлкөдөгү жүргүзүлүп жаткан соттук укуктук реформанын алкагында кылмыш жаатындагы укуктуулукту жөнгө салган кодекстер менен бирге 2019-жылдын 1-январынан тартып мыйзамдуу күчүнө кирген.